бишкекке эле катардагы Бишкек шаарынын тургуну эмес. Бишкек шаарынын мурунку депутаты катары, жогорку кеңештин депутаты катары, Бишкек шаарындагы 1-Май районунун депутаттар тобунун башчысы мурунку катары Бишкекке өзүмдүн оюму толук айтканга акым бар деп ойлойм да. Себеби Бишкек биринчиден биздин Кыргыз Республикасынын, Кыргызстандын борбору. Хан Ордосу. Хан Ордо деген атка Бишкек азыр толук жооп бере албай келет. Аны биз баарыбыз эле билебиз. Себеби Бишкекти башкаруу жолун 27 жылдан бери ордуна кое алган жокпуз. Жөн эле Бишкектин мэрлеринин ордуларын биз баягында бир мындай бир соодагерчиликке, кандайдыр бир партиянын, кандайдыр бир саясий күчтөрдүн ушундай бир кызыкчылыгынын эле бир баягында бир шан шөкөт кыла турган жерин айландырып алдык да. Мына көрүп атпайсыздарбы, акыркы бир 15 жылда Бишкекте кимдер мэр болуп атышат? Жалаң баягындай бизнес менен шугулданган, чынында ушундай көйгөй маселе болуп келе жатат да. Мына эми акыркы жолу дагы мен абдан капа кылганы ошол КСДП партиясы өзүнүн башына түшкөн мүшкүл, өзүнүн башына түшкөн бир кайгылуу деп айтам мен, трагедиялык ошол тарых мерчеминде туруп дагы жан талашып, көшөкөрлөнүп дагы өздөрүнүн кандидатурасын коюп атышат. Айланайындар, силердин төбөлдөрүңөр, силердин лидерлериңер жарымы түрмөдө отурат азыр. Жарымы да түрмөнү күтүп отурушат. Эми кичине бир тайм аут алып, элдин баары өзүнүн эмесине коюп, ыктыярына коюп, ушундай бир мен деген кишини шайлап алганга өзүңөр алдыга түшүп, өзүңөр ошого баягындай бир демилге көтөрүп ишти жасай турган болсоңор, анда КСДП эң сонун кайрадан тирилмек. Кайрадан өзүнүн баягында татыктуу, эң күчтүү, эң ири саясий партияга айланмак. Анын ордуна келип өздөрүнүн кандидатурасын коюп атат. Азиз Суракматовду мындай жакшы тааныбайт экенмин. Хотя биз 5-чакырылышта чогуу депутат болгонбуз. Ошондо 1-2 жолу көргөмүн, анан кийин көрбөй калдым. Видимо, бул жигит ошондой эле баягында бизнеске кетип калган окшойт. Кандай демилгенен чыккан деле мен байкаган эмес экенмин. Чын эле мен 5 жыл отурдум, башынан аягына чейин билим боюнча комитеттин башчысы болдум. Жакшы жигиттер, жакшы бизнесмендер. Бирок бүгүнкү күнгө Бишкекке кандай мэр керек? Чыныгы элдик лидер керек. Керек болсо мен Бишкектин мэрин Кыргызстандын эң алдыңкы саясий ишмерлердин катарына коет элем. Себеби биздин Бишкек дүйнөлүк борборлордун катарында болуш керек. Ошондуктан альтернативдүү болсо, эң негизги биздин талабыбыз, биздин тилегибиз ошол болуп атат. Бир 5-6 лидерлер чыкса, менмин деген уулдарыбыз, кыздарыбыз чыгып ат салышып, анан Бишкек шаардык кеңешинин дагы жүзү жарык болот эле да. Мынакей биз монтип тандап алдык. Эми калганын өзүңөр контролдоп тургула. Биз да контролдой эле деп турган болсо, анда бардык биринчи кезекте Кыргызстандын президентинин жүзү жарык болмок, өкмөттүн жүзү жарык болмок. Бишкек шаары, мынакей биз сени шайлаганбыз, эгерде жалпы элдик шайлоо турган болсо. Демек, менимче азыр ошол убактылуу аткаруу мэрди коюп туруп эле мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, анан кийин жалпы элдик Бишкек шаарынын калкы өзү шайлаган болсо абдан жакшы болот эле. Жөнөкөй кара таман элдин тилегени эле ушул. Бул жерде эч кандай саясий оюн, же болбосо бирөөнүн амбициясы, же болбосо бирөөнү жакшы көрөм, жаман көрөм деген сөз болбош керек. Кептин бардыгы биздин борбор калабыбыз Хан Ордосу Бишкек жөнүндө болуш керек. Карап көрүңүздөр, дүйнөнүн бардык борборлорунда мэр бул президенттен эле кийинки турган фигура. Мисалы үчүн Москвада, Пекинде, Парижде бардык дүйнөнүн борборлорунда борбор калаанын мэри жалпы элдик шайлоо менен гана шайланат. Бир гана бизде ушундай болуп эле көшөкөрлөнүп туруп алдык. Мен ушуга түшүнбөйм. Менимче президент мындан бир жакшы баягындай бир жыйынтыкка келип, бул балаганды токтотуш керек да. Элдин бардыгын эле келесо ойлобуш керек да. Анко
мес иштебеген, биз деле акылдуубуз деп атышат да аларчы. Ошол эле мен айтат элем, оппозициядагы Бишкек шаардык кеңешинин оппозицияда турган депутаттары, силер өзүңөрдүн ким экениңерди билгизип койдуңар да. Билгизип койдуңар. Ушунчалык да мүмкүрөйсүңөрбү? Бул күндөр дагы өтөт. Ошон үчүн эгерде өзүңөрдүн жарандык шаардын атуулук позицияңарга катуу туруп, өзүңөрдүн кандидатураңарды көрсөтө турган болсоңор, буга мыйзам жол берет, айтмакчы. Анда силердин жүзүңөр жарык болот. Өтөбү, өтпөйбү болмаса башка маселе. Мындайча айтканда демократиянын эң негизги талаптарына жооп бере тургандай кадам жасаган болот элеңер. Эми силер тигиндей позицияңар менен, бизде кандидатура жок деген позицияңар менен өзүңөрдүн ким экениңерди көрсөтүп атасыңар да. Мен айтат элем, маскара поз эле болуп атасыңар деп эле. Премьер-министрдин мүмкүнчүлүгү бар, аны эми премьер-министрдин күчүн көрсөтпөй атат. Видимо, бул жерде дагы баягындай бир саясий оюндар болуп атса керек. Чынында премьер-министрге мен боорум оор эле турат. Премьер-министр иштейт. Шаардын мэри менен президент иштебейт. Депутаттар деле эми баягы тиде качы иштеши мүмкүн, бирок шаардын эли азыр такыр башкача. Азыр шаардын эли менен бекер эле ойноп атасаңар да, от менен ойногондой болуп атат. Ошон үчүн премьер-министр өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп, президент менен кеңешип, дагы кандидатураны көрсөтсө жакшы болот эле. Ошол эле Азиз Суракматтын кандидатурасын деге көрсөткөн жок, премьер кошулуп анда. Эмне унчукпай турат. Бул дагы абдан бир түшүнүксүз, абдан бир мындай бир ыңгайсыз абалды. Бул жоопкерчиликтен качуу. Жоопкерчиликтен качкандан кийин премьер-министр болуштун эмне кереги бар? Азыр заман такыр башка. Азыр элдин толкуну, элдин активдүүлүгү күндөн көз бара жатканын эске алыш керек. Ал эми Бишкек шаарынын өзгөчө абалда экендигин эске алыш керек болчу да.